Мугалим болгум келчү эмес да. Мен ошол китепти бир күндө окуп чыккам да. Машыгды эң асыңкысын. Мен өзүмдүн балдарымдай эле көрөм. Эми баттым бекен анаңбы? Бүгүн бизде Маариф билим берүү комплексинин башталгыч класстар мугалими Рыйма Шыгайбаева конокко келип отурат. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы? Куш келдим. Биздин бүгүнкү интервьюбуздун атмосферасы өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Кыргызча, Этнос тилде. Мунун бир себеби бар. Анан кийин интервьюнун аягында айтабыз. Ал эмне үчүн? Эмнеге биз ушундай атмосфераны тандап алдык? Алгач эле мен сизди бул мектептеги иштеп жүргөн мугалимдердин арасынан мындай өзгөчөлөнгөн, өзүнүн идеясы күчтүү мотиватор катары башка мугалимдердин арасынан мындай өзгөчөлөнүп турасыз да. Анан мен бергим келген суроо сизди ушундай бир шыктандырып, жумушка болгон кызыгууңузду, сүйүүңүздү күчөтүп, жашоого болгон көз карашыңызды өзгөртүп, мындай мотивацияны каяктан аласыз? Негизинен мен мотивацияны бул өзү эле келет да мага. Бир жерден деле издебейм. Анан мен ойлойм, жашоодо бул жакшы ниет кылып, ниетиңди түздөсөң эле ушундай бир жакшы сонун нерселер болуп кете берет да. Анан дагы бир ушу жумушума өзгөчө мотивация бергени бул балдар. Балдарга жакын экенмин. Ошо мотивациямдын бирден бир себеби дагы ушу менин окуучуларым деп ойлойм да, эсептейм. Окуучуларды деле ошо өзүңүздүн балдарыңыздай көрөсүз? Өзүмдүн балдарымдай эле көрөм. Ошо канча окуучум болсо ошолордун баарын бирдей көрөм да. Тентектер деле бар окуучуларым, бирок аларды дагы мындай өзгөчө бир башкача жакшы көрөм да. Ар бир окуучунун өзүнүн орду бар да. Анан ошондой эле айлана чөйрөмдө дагы адамдардын дагы бир кандайдыр бир ар бир адамдын өзүнчө бир менин жашоомдо бир орду бар да. Башташым керек да. Мен бир нерсени ишимде баштасам эле өзүнөн өзү эле алып кетет да, бүтүп калат да. Колум тийгизген жерде бүтөт сөзсүз түрдө. Баягы китептерде дагы Полиана деген чыгармада да окуп калган жайыбыз барбы? Баардык нерседен дагы бир жакшылык издей берсең, жакшы нерселерге жете бересиң деген ишеничтер. Ишенич. Анан ошол жөнүндө да айтып кетсем, Полиана китеп жөнүндөчү. Негизи ал китепти окугам мен. Анан окуганга буга бир ошо биздин эле мектепте иштеген бир агайыбыз аябай бир мотивация берип койгон болчу да. Эже окуп көрсөңүз ошо китепте сизге окшош мүнөздөрү бар деген үчүн мен ошол китепти бир күндө окуп чыккам да. Ошо аябай кызык болгон да, эмне үчүн ушинтип айтты болду экен, кандай сапаттары окшош болду экен деп. Китептен өзүңүздү издедиңиз? Китептен кайсы жагынан негизи мындай аябай кызыктуу болду да бул Полиана эмне жөнүндө, ошо кандай сапаттарын мага окшоштурду болду экен деп өзүмдү издеп анан окуп бүттүм. Бир күндө окуп бүттүм да. Ошо мага ошо агай чоң мотивация берген да, ошо китепти окуп чыгыш үчүн. Анан ал китепти окуп жатып дагы көптөгөн жашоого болгон көз карашым кадимкидей өзгөргөн болчу. Кичинекей кезде көбүбүз эле кыялданабыз да, чоңойгондо мен врач болом, мен чоңойгондо архитектор болом, мен чоңойсом музыкант болом деп. А сиз кичинекей кезиңизде ким болом деп кыялданчу элесиз? Жана мугалимдик кесипке келип калганыңызга эмнелер түрткү болду? Мугалимдик кесипке келип калганым негизи мен башында эле мектепте жүргөндө эле ушул мугалимдик жакка жакын болчумун да. Ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, ошо класс үчүн аябай жан дүйнөмдү берип иш-чараларды алып барчумун. Анан бирок негедир мугалим болгум келчү эмес да. Анткени ошол убакта эле мен мугалимдин кандайдыр бир түйшүктөрүн көрүп аябай боорум ооручу да, өзүмдүн класс жетекчимди көрүп алыпчы. Аябай көп иш кылат депчи. Анан мугалим болгум келген эмес. Негизи өзүмдүн кесибим боюнча банк тарабына тапшырган болчумун. Банковский дело. Анан банковский делода ошо өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө
эсеп кысап. эсеп кысаптар болот. Анан жашоо турмушка байланыштуу ал жакта ошо иштей албай калдым. Иштебей эле эме окуумду улантып кете албай калдым да. Бул дагы бир менин жашоомдогу бир жакшы нерсеге буруптур да. Анткени ошол убакта аябай кыжаалат болуп, аябай жаман болгон болчумун да. Ошол окуумду бүтүрбөй койдум, окуй албай калдым депчи. Анан мугалимди уланттым. Мугалимге тапшырып, мугалим болуп иштеп калдым мектепте. Сиз ошондо жогорку окуу жайын ишин арабай бүтүрдүм. Азыркы учурда ошо магистратураны бүтүп жатам. Быйыл буюрса бүтөм. Ошентип мектепке келип калгам. Ошо жашоо мени өзү эле айлантып туруп мектепке алып келип койду окшойт да. Мына сен ордук иши жайыр депчи. Баягы айтып калдыңыз го өзүңүз кичинекей кезде баягы мугалимимдин дүйшүгүн көрүп калдым деп. Анан мектепте кандай окучу элесиз? Мектепте аябай активный окуучу болчумун. Болгон иш-чаралардын баарына катышып, ошо мугалимиме жардам берип, мугалимдин иштерин да жазышчумун. Журналды да жазып койчумун, кагаз иштерин да жазып, отчет кошо тапшырчумун. Ошон үчүн түйшүгүн көрүп калгам да. Аял киши негизи баягы билимдүү болуш керек дейт да. Анан сиздин да кыздарыңыз бар, билип калабыз. Анан кыздарыңызга деги эле ушу жаш өсүп келе жаткан баягы жаш муундарга кандай кеңештериңизди айтат элесиз? Эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек? Мен мисалы кызым чоңоюп эле калган, бирок эч качан мындай чектерди койбойм. Ал өзү каалаган каалоосуна коем да. Биринчи кезекте мен анын каалоосун баалайм. Ал каалоосун угам, анан сөзсүз түрдө өзүмдүн деле кеңештеримди айтам, түздөйм. Бирок ошо азыркы эми биздин жашоо турмуш поколение башка дегендей, буларга башкача мамиле кылыш керек да. Ошо өзүңдүн кызым менен мисалы мен мындай дос катары эле сүйлөшүп коем да кээдечи. Мындай ортобузда эч кандай чек жок. Баягы мен апамын, сен баласың, сен ордуң бул жакта, мен жок бул жактамын деген ой жок. Өзүмө дагы тосткоолдуктар жок. Андай нерсе өзүмө да жакпайт да, жакчу эмес. Биздин тарбия башкача болуп калган да. Анан кийин азыр болсо ошо өзүмдүн кыздарыма эч кандай чек койбостон ортодон эркин тарбиялоого аракет кылам. Ооба, сиздин айтканыңызга кошулам. Баягы кичинекей кезде бала кичинекей кезде көп нерсе жасап атса, жок, мага тийбе, жок мындай деп биз токтотуп коет экенбиз да. Анан сиз анда кыздарыңызга туура эле багыт берип, туура эле өстүрүп аткан экенсиз. Анан келечек жаш муундарга эмне деп мындай кеңеш айтасыз? Кеңешим ошо мисалы эркин болгула деп айтам. Эркин болгула, мамиле эркин болсоңор, мисалы бүт жактан мындай жеңил эле бүтөт да. Канчалык эркин сезсеңер, ниетиңерди түздөсөңөр, бул жашоодо ойлойм ниетти түздөсө эле жашоо өзүнүн нугуна салып эле алып кетет. Китепте деле айтылат эмеспи, баягы Куранда делечи. Сен кайсы жакты көбүрөөк ойлонсоң, жашооң ошол жака ошол тарапка өтөт экен. Сиздин кеңешиңиз дагы демек жакшы жака. Ар бир жаман иш болсо дагы ошол жактан бир жакшылыкты издеп, жакшы тарапты ойлош керек дейм да. Эгер кандай эми жашоодо ар кандай боло берет да, анан биз дароо эле жаман жагын ойлоп баштайбыз го. Ошонун ойлонуп туруп, токтоп туруп, ойлонуп көрүшүбүз керек да, жакшы тарабынчы. Жакшы тарапка өткөрүп жиберсек, сөзсүз түрдө биздин жашообуз дагы ошондой жеңил жана сонун өтүп кетет. Чоң рахмат сиздин жоопторуңузга. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эмне үчүн ушундай атмосфераны тандадык деп башында сөз кылдык эле. Бул Рима эженин идеясы эмес, баягы Рима эженин жашоого болгон көз карашы кыргыз мындай патриоттук сезими күчтүү да. Анан ошол себептен бүгүн мен болбой оймо чиймелерди кийип келели, атайын мына кыргызча бир атмосфера уюштуралы деп атайын ушуну уюштурганбыз. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Суроолорума толук кандуу жоопторду ала алдым. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Рахмат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Сиздин келечегиңиз кең,
Чоң рахмат. Ушундай алдыга таштаган кадамыңыз байсалдуу болсун. Интервьюңуз мындан дагы чоң масштабка өтсүн. Чоң рахмат. Келгениме, интервью бергениме аябай кубанычтамын. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.